Мурда Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн кыздар Баткендин аймагынан колго түштү. Лейлектин Разаков шаарында интимдик кызмат көрсөткөн кыздар аныкталып кармалды. Баткен милициясы билдиргенде 2024-жылдын 16 апрель күнү Разаков шаарында интимдик кызмат көрсөткөн кыздар аныкталган. WhatsApp мессенджеринен мурда вебкам студиясы аркылуу интимдик кызматтарды көрсөтүп жүргөн кыздар Бишкек шаарында сойкулукка жана ыплас иш-аракеттерге аеосуз күрөш башталганына байланыштуу аймактарга качышып, оңой акча табуу максатында өз иштерин улантышкан. Анда кыздар саатына $100 акчалай акыга интимдик кызмат көрсөткөнү белгилүү болгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында Лейлектин 19 жаштагы жана 21 жаштагы тургуну аныкталып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Жогорудагы кыздар Разаков шаарында жашыруун өздөрүнө ишеничтүү болгон жарандардан буйртмаларды алып, интимдик кызматын көрсөтүп жүрүшкөн. Учурда ШИИБтин ыкчам кызматкерлери тарабынан мындан башка тийиштүү кылмыштарды, мыйзамсыз интим кызмат көрсөткөн адамдарды аныктоо боюнча кошумча иштер уланууда. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 2023-жылдын 1-декабрынан тарта Кыргызстанда бир дагы сойкукана болбошу керектигин билдирген. Еще раз напоминаю, что с 1 декабря 2023 года по всей стране нигде не должно быть ни одного притона, ни одного массажных салонов, ни одной сауны или других мест, где будет организовываться предоставление данных услуг. А поэтому 200 девушкам, которые мы выявили, элитных девушек, которые оказывают интимные услуги, да, мы в прошлый раз показывали лица вот этих 70 девушек, которые там задерживали. Вот этих 200 девушек мы не стали показывать. И не будем показывать их лица. Они все взяты на учет. Все. Их родителей пригласим и будем родителям показывать, чем занимаются их дети. Пусть родители тоже принимают участие в воспитании своих детей. Пусть они смотрят, чем занимаются их дети, чем занимаются их девочки, которые отправляли учиться, которым они сами тоже оплачивают учебу, но им этого не хватает. Их родители очень, родители живут в достатке. И этим девушкам тоже дают достаточное образование, оплачивают их учебу, все другое. Но тем не менее, эти девушки даже занимаются этим плохими вещами. Поэтому родители тоже должны принимать участие. Вот этот